Масланчы. Bunu kaç vakta butap koyursa olur? Жоқ, мен мұны алегендай не қот. Матесі бұдан көйті улап еме қылырым бұл алегендай. Мен әлі еме қылған дарақтарым. Бұдан көйтім, форма шығарам. Жоқ. Құруқтар қанша шығар. Азыр. Дарақтың атын не? Bu kurma, mana kan, bu fikus. Şu fikus, onda palmanın dikkem dağı, palmanın palmaga ulağan. Bu yaşlı bolturağı. İyi. Bu gelin başka setin, ulangan. Mana gelin, ulangan. Bunun aslı palma. Mo palma? Palmadan çıkarganda. Анам енді банандарға лимондарды шығарған елем. Мұнда бананды тешетілем дағы. Мұнда тешем, мұны қалды елем. Мұндай еме қылып тұр еле. Мұнда қылып тұрып. Шында қылып тұр еле. Лимон. Лимон. Лимонды. Sen onu dağıtırıp mı? Şunu dağıtırıp buradan öme çıkarıp attım da tamır çıkarıp attım. Hazır siz limonun tamırını çıkarğanга sayıp koydunuz. Limonun tamırını çıkarğanга eksperiment qilib şu tüpenden neme qilib aldım da. Bunday izden öyle şu bir neslelerdi qilib. Anan keyin mına azı bunu mınday qılam дағы. Endi sekretleri men özüm izdenem da, al воздушный отвод deb bir жылдары endi olib ketdiler. Az neydi qayıtlat. Buna göre hazır. Bu paket. Bu paket kile. Dağıp durup daimeme çalıştırıp koyam. Skoçmeyen. Boldu. Bu olsa şunu da yemeğine kayışın yaktıdat. Bak bu da men haligi jeke ıkmalarimda. Hazırdan dağıldım. Dağıldı. Saytım. Чтобы haligi ime olup kalsa, bunu neden bunday verip koyam. Boldu. Ne termos olup kalat. Bu şu tamralı öğret. Ana bunun dağı tezletenzi karnayım var. Karnayım tam kalsam verip koyam boldu. Tezlet. Воздушный отводты мен az aytам Өзбекстанга балдар чакырды барып көргөздүм. Ошо воздушный отвод эң жакшы нерсе экен да. Мен мурун менен кандай десем. Көрсөтпөйсүзбү ошол Өзбекстанга барып балдарга көрсөтүп, аларга үйрөтүп келген сизде барбы азыр воздушный? Воздушный отвод деп коет. Эми азыр мен ертең неден воздушный чыгаргам көрдүң. Мынга коем буда бар экен жок экен билбейм да. Азыр карайынчы. Мында дагы отургузгам. Эми буда канча болуп калды муну карабай койдум эле да. Азыр карабай койгом да. Эми азыр буда как раз бар экен. Тамыр бар экен. Шуну боюнча воздушный отвод ушуну болуп коёйчу. Ушудан эле айтты келсе. Анан муну ошо өзбекстандыктар келип көрүп алып, сен эмне мындай эме кылбайсың? Мен айтам, көргөзөм, канча телевизор көргөзөм, келишет, анан неме кылбайт. Мен 92-жылдан бери эме кылам. Мунун келечеги жакшы экен да воздушный отводдун. Мен биринчи чыгарганда мен силерге түшүндүрүп койгом, мен жогу жаман воздушный отвод, мен мынчан көчүш кыйын да тез аранын ичинде. Мен 94-жылдан бeri баштасам, биринчи жер коюп азадан баштадым. Ушундан көйттүм да. Анан мен өзү строительмен колум бош болгондо тепсармен кетип калам, ушуну кылам. Анан заказ, лимондо заказ кылышат. Өзүң эмең менен деп. Анан кеше лимондорду полный өзүм калемче кылып көбөйтүп, воздушный отвод кылам дагы. Анан даяр тез болот да бу. Мына көрүнүп турат. Мына эме мандарин уланган. Тигине. Мына мандарин. Мандарин уланган.
Лимонго мандарин улап. Лимон мандарин. Анан кийин мен айтып аткан мына мандаринин башка сорту. Былтыр муну тиги жакта болчу, муну бул жака көчүргөнүн кыйналып калды. Бул пандорос. Жана чоң болуп өскөн, чоң жок, жок, андан ham чоң болуп өсөт. Андан да чоң болуп. Киде коондор бар, кутта ошонго окшоп өсөт да. Анан кийин болду мынау бул ананас. Бул жерде ананастарым бар. Ананасты үйдө бышырдым. Ананастарым көп болчу. Азыр бир үчтүк калыптыр бул жерде. Ананастан бирөө эле калды. Бул мындай ичип аткандар. Анан бул жерде ошо гүлдөр, дагы мандариндин башка сорту. Мынакей. Бул жерде лимондар азыр айтып аттым го. Анан кийин ошо температура турат постоянно кышында. Ошо температура менен көрүп турам, постоянно включённый турат. Анан бул жерде сактайсыз ушунда 27 сактайсыз. Жок, эми азыр күн ысыктышына кармап та, кышында берге мен минуска түшүрбөшүм керек да. Өзү минуска да түшпөйт. Двойной пленка, анан кийин мен үчүнчү тройной пленка да жаап салам бул жерде. Анан көрүп атсаң, могу ар жагында пенопласт, бер жагында кирпич, анан кийин бер жагында фольга турат. Ушундай эле ата жылуулугу жакшы калмайт да. Анан бул мени кызыктырып аткан мына лимон да, дагы элечи. Bunun түшүмүн мол алыш үчүн кандай караш керек? Бутоо жолун жакшы кылыш керек. Анан мунун буга дагы мына азыр силерге мен көргөзөм, мындагы дагы оручөт да. Жок, силер азыр лимон вообще слабый болгондо көрдүңөр. Башка телевизорго келгенде башын көтөрө албай, ушундай челек эмес менен чакасын ачып элек да. Анан кийин бул башын көтөрө албай калат. Мен будан 20 жыл мурун биринчи тиккен лимондору мукмуш башын көтөрүп, анан жокулур башка сорт чыгаргам да, мен өзүм түрлүү сорттор чыгаргам. Анан бу алигинде деп коет, берге ору чөт да, буга али кена чөт, жана шире чөт, ушуларды караш керек. Анан мен өзүм аппараттарым бар, жууйм. Анан о үстүнө көрдүңөрбү? Бу алиги воздушный эмени жакшы көрөт. Жамгыр. Ошо жамгыр чачып берем буга да. Атай. Искусственный жамгыр. Искусственный чачып турам да, ошо тез чачып туруш керек. Анан буга питание бериш керек. Анан компост деп коет. Ошо компост ошо аялым ошо айыл консультация кызматында иштейт. Ошо айыл чарба боюнча, ошол азык-түлүк эмелери боюнча иштейт да. Анан ошо компосту аялым жасайт. Бизден чыккан малдан чыккан кашек деп коет. Ошо кашектер топтойбуз дагы. Анан свежий кыктарын топтоп мындай клетка аралаштырып көмтүрүп үйүп салабыз. 3 ай 6 айда компост болуп калат. Анан ошо жалаң ошо компостто салынат. Анан кийин бу бизде пактанын козопия деп коет. Козопиясын күлүн салабыз. Бирде ошо алда жумшатып калий керек да, муну азыктаныш керек. Анан кийин өзүбүз эме жасайбыз, шербет деп коет, мына чөптөрдү аябай майдалап кесип 90 сантиметр, анан 200 литрлик бачокко 3-4 чаканы салабыз. Üstüne свежий кык салабыз, көгүчкөн бар үйдө бир 200-300 жапай келген болуп калган, алардын кыктарын салабыз да ачытып коебуз. Анан полночь кабабыз, мындай чистый экологический таза беркинде эме кылбайбыз. Анан ошо лимондорум ошо эме болуп калат, быйыл калчу Бишкекке чейин балдар заказ алып кетишет, мындай лимонун бөлөкчө экен деп. Анан сырты менен дагы жей бересиң да, меники мындай приятный да эмеси. Ошо лимондор. Анан кийин муну сөзсүз муну караш керек. Муну шактар эркектеп кетет. Өз убагында кесиш керек. Мына кесилген жерлер бар, мына лимондордо. Анан эме алып турам. Кесип туруш керек. Анан кийин бул дагы мындай карап алсаң, адам сөзсүз караш керек да. Азык бербесең, көңүл бурбасаң, анан бул көбүрөөк ысыкта дагы күлүн чыта берет. Ошол убагында ачыш керек. Эми бул роддом уже, роддомго кечигип калдым, августта бул уланат, бул менин инструменттерим берде. Мынакей берде бычактарым бар, кайчыларым бар, бардык ошо инструменттерим ушул жерде менин, мынакей. Ошо инструменттерим берде вата бар, спирт бар, бардыгы бар, ушулар менен улайм мынакей инструменттер. Операционный стол мындай алып келген, мына бардык инструменттер жерде. Мынакей бардык инструменттер ошо топтогон канча жылдан баштап топтоп ошо кызыгуу менен. Бул жерде мына почвалар, торф, кислый торф жасайм. Бул жерде ошо как раз ошо эмелерди өстүрөм. Үрөндөрдү. Үрөндөр лампочка менен мына градусту коюп койгом, лампочканы жагып койсоң, жөн эле эч нерсе күйбөй, мына 20-30га жакын болуп турат. Анан кышында 2 лампочка жагып коем. Ушунун ичинде, ошо фольганын ичинде 23-30 градус кармайт. 3 лампочканы жаксам ысык болуп калат. Бир от жагып полный утуплённый бардыгы. Анан кийин өзүбүз компост жасайбыз.
Мен айтам да ошо меделен айтып жатам. Кыргызстанга алтынды чачып койду, терип жей албай атабыз да. Ушу кичине чакан жерден көп пайдаланса болот. Кайтабы мындай өзүң эме болсом кичине 5-6 адамга кичине мындай эме бериш керек да, мындай саак берип үйрөтүш керек. Мотивация бериш керек. Үйрөтүш керек. Ошо воздушный отводду мен силерге көргөзөм, ошо кантип кылгандар. Воздушный отводду ошо мен 94 жылдан бери жасайм да муну. Жерге өстүрдүм, баклажкаларга өстүрдүм, консервага, пленкаларга ошентип өстүрүп, бир дарактан бир 5-6 мөмө аласың да. Мына муналар кара, мына ушу эмелер, удобрениялар өзүбүз жасаган компосттор. Мунунду коет асты сөзсүз дренаж деп коет да. Любой көчөттүн асты дренаж болуш керек да. Дренаж дегенде мындай түгүндө 5 сантиметрге чейин мына жерге суу эме болбош керек. Мына асты тешилиш керек. Тешти мындай алып ташлап, жоксо мындай пенеплекис, кирпичтин сыныгы, болбосо мындай таш салыш керек мына. Таш. Енді сілерге тест көргіземін да, уақыттың байланыштуу. Bu taş. Ana men limonum bolbay kaldı, azık bolbay kaldı diye öğretti. Al bolbagan söz. Beriş gerek, ana bermesen kayaktan. Az adam jebesen kayaktan. Ana şu Kırgızstanda yaşap turup men şeyde aç kaldım degen adam uyat. Kırgızstandan akça жоқ, anada kapı olgan adam uyat. Otuvarlı prezidentimiz tiginde munuz mundai dеш. Anakay bu yerde. Anakay bunu toprak özüdün. Anakay bu yerde torflar var, кислый деп koyatın. Bu torf, bu söz limon koşuluş gerek. Bu kompost özüdün kompost, özü жасайт. Onu emeden alıp gelem. Kompost özü жасайт. Жеңең жасайт kompost боюнча, Кыргызстан боюнча ошо колду окутат ошо компостторду. Анакай көрдүңөр? Кислый торф. Универсальный торф. Как раз я калтым бөлөкчө көрдүңөр? Анакай. Эми тимесине карап да, муну алаштырабыз, алаштырып, буга дагы азык керек да. Алаштыргандан кийин өзүбүздүн күл деген ал бизде пактаны козопая деп коет, ошонун демеси кошобуз мына. Мына коштун козопаянын күлү кошулат. Буда калий бар, бу кагалиге канды айлантып берет да, мындайча айтканда. Мына сөз кошулуш керек мына. Мына кошулду. Кошулгандан кийин сөз кошулуш керек. Анан эч кандай бир тиги селитранан тиги муну деген болбогон сөз. Өзбекстанга бардым, салат экен укмуш. Селитра вообще эчине салбаш керек. Мындай кылып туруп. Азыр силерге мен воздушный отводду көргөзөм. Муну мен 20 жылдан ашты да, 94-жылы болсо эсептегиле. Канча жыл болуп калат? Ошондо баштаганмын да, жашымда. Енді азыр воздушный отвод дейм, ошондо мен да воздушный отвод дей баштадым да. Өзү кыргызчасы эмне экен? Түккү тамыр. Эме болсо. Мындай туруп. Oldu. Sunu siniş gerek, ne? Sunu siniş gerek. Şu siniş az biraz imeler siniş kaldı bu. Toprak. Nasıl? Bıçaklar da bırakayım da. Annesliğe görgüzüm. Kırgızca havadan tamır çıkarır da. Havadan tamır çıkarır. Bu men ayttam 94-жылы баштасам, мына көрдүңөрбү тамыр кандай? Мощный тамыр алган. Азыр тамыр, мощный тамыр алган. Мына азыр бу даяр. Даяр көчөт да бу. Мына эмнеден кесебиз. Мынакей. Мынакей силерге көргөзөм. Сыртка чыгарайлы, бул жака. Мынакей. Мөмөсүн кармап деле калат. Чыдабышы мүмкүн. А мунун мөмөсүн кармап калышынын дагы секреттери бар. Силерге көрсөм, муну кесип салат, бул кийинки шактын кереги жок. Так. Ну, соль дабыз, так.
Мұны алсақ, так, неден алады екенбіз. Бұл мөмесімен тұра берсін. Так, мұны неден аламыз. Мұны неден аламыз. Так, мұны еме. Мұнда қалып қойса? Мұнда қалабыз. Так, мұнда мұны сыртқа қарап кетсек те көрдіңдер ме? Өсіп өткен жағы сыртқа қарап кетсек те. Жоғары қарап. Ана бұл қарап қойсақ болмайды мұны. Шыл жерден де мен бұтайымды өлі тұрамыз бұтап қойшады да. Емі азыр бұл мөмесімен екен. Бұл дәлі тұра өреді. Емі алып қойсақ болады. Емінекей тамыры мінекей. Көрдіңдер? Тамыры. Мағыз бұл тамыры, мұны лишний. Бұл жерден кесті алағыз. Көрдіңдер? Мұна біздің лимон даяр. Бұлар уже мөмеге даяр да. Лимонды отырғызған 4 жыл, 5 жылда мөме өреді да. Аншам чылай болса 6 жыл, 7 жылда өріп қалышы мүмкін. Бұл 6 айда, 5 айда? Мұны уже даяр болып қалады да, кейінгі жылға мөмені сен күтіп ала өресін. Ешқандай емей. Мұнакей азыр, мұна бізден емес ұшмауыз даяр. Болды бұға керек жоқ. Мұнда алып тұрып, қармайсын. Отыр да. Емі ұшы береміз. Бізде әлі астыңғы су питайтеч керек та полный. Анан біз қойып тұрып үстіне қойып өрсек, үсті ғана где-то 5-6 сантиметр суын ішеді дағы, асты ішпей қалады. Анан ылыйдан ыстықты береді дағы, тамырын қыздып қояды да. Ошон үшін бірінші астын полный су құйып алыш керек. Анан соғығанда сөзсіз дренаж болыш керек та. Дренаж болмайынша сөзсіз еме болып қалады. Өсімдік қиналып қалады да. Дымы болып қалады дағы, демалалбай қалады. Ем азыр мындай екен да, айры, мөме дарақтары шындайлар жөн элечи жоқтан бар қылып пайдалансаң болады екен. Мына азыр мына сілерге лимон көрдіңдер да, шу шағы таяқшалары, ушулар деле деп отырғызып ушуларды мындай отуруп сайып койсоң, бул деле бирөөгө соопчулук үчүн өсүп аткан лимонду подарка кылып койсоң деле болот. Сатып берсең деле болот, өстүрүп туруп. Мындай кылып. Булар тамыр алып өсө берет. Тамыр алып өсө берет. Мына азыр көрдүңөр, муну жөн эле кичине тамыр алгандан кийин 2-3 мындай тамыр алып калат. Азыр tutturasың, кичине суу сурап. Азыр биздики өзүбүздүн эмеден да кошот экенбиз, топурактан. Көрдүңөр биздин топурактар кандай. Жок, топуракты өзүбүз жасайбыз. Biz sırttan bir narsa aytып тұрмын, біздің Қырғызстанға алтын чачып қойған только теріп жеш керек та. Үйден эле отходтордан жасайбыз, компост. Компостторду ошо өзү жасайбыз үйдөн. Составы ашып калган шактар. Шак элечи. Бутайбызга даракты таган жерге 15-20 сантиметр төшөйбүз. Үстүнө уйдан чыккан отход төгөбүз. Свежий кыгын салабыз, дагы отход төгүп үстүн мындатып же лай менен же пленка менен жаап салабыз. Жапкандан кийин 5-6 айда уже ал эмеге кирет. Жок, эме чирийт да. Чиригенен болду. Анан кийин аны колдоно беребиз. Азыр ушу жалаң ошолорда. Бир жасаганда канча жасайсыз? Бир жасаганда ошо болгон үйдөн чыккан отходдор бир 5-6 тонна, кем 5-6 тонна жасалат да. Анан полный ошо эмелерге салынат. Анан кийин мынакей муну ушундай кылып койдук да, муну дагы эмеси бар. Эми тезирээк эме алдырып алсак, муну пленка менен жаап коебуз, термос кылып. Эме болот дагы тезирээк тамыр алат. Азыр мына жалбырактар тишташышы мүмкүн, азыр күн ысык да аябай.
Азыр эми мына убакытта сыналымыраак болуп калат эми биздин. Муну эртең мындай салкыныраак жерге коюп коебуз. Анан бу пленкамен жаап койсоң эмеде эрте жазда күздө тамыры жакшылап табышып, мына тыштап туруп ушу мөмө кадимкидей мөмө бере берет да. Кийинки жылы кадимкидей. Кийинки жылы кадимкидей гүлдөй берет да. Мынакей ушул могу көчөттөр мына. Лимондо ушинтип кесип аткан жерге сайып кете берген көчөттөрүм да.